Саламатсыздарбы, сиздер өткөн эфирибизде Гемин районундагы рейдтик иш-чараны көрүп алгансыздар. Бул жолку эфирибизде да Геминдеги рейдти улантмакчыбыз. Мында инспекторлор менен айдоочунун ортосундагы талаш тартыш дегеле рейдтин алкагында болгон окуяларды чагылдырабыз. Алдаңдайды форманы деген любой эле тияктан базардан сатып алып. Сатып алып кийип көрчү, эмне бар экен сени? Положительный, бул результат положительный. Бул кара түстөгү унааны инспекторлор токтоткондо айдоочусу унааны себепсиз токтотпоо керек экендигин айтып, кызматкерлерден себебин тактап сурап баштады. Айдоочу бөлүңүз менен тех паспортуңузду бериңиз мага. Биринчи немеңизди көрсөтпөйсүз. Мен сизди тозотамбы? Көрсөтүңүз мен деген каяктан билем ким экенин. Кандай каяктан билем? Билбейм. Сен мен каяктан билем сиз ким экениңизди? Алдаңдайды форманы деген любой эле тияктан базардан сатып алып. Сатып алып кийип көрчү, эмне бар экен сени? Документ бериңиз. Көрсөтпөйсүз ким экенин. Инспекторлор рейдтик иш-чара тууралуу кагазды айдоочуга көргөзүп, бардык жагдайды түшүндүрсө да айдоочу айдоочулук милдетин унутуп, айдоочулук күбөлүгүн жана унаага тийиштүү документтерин берген жок. Бирок бир аз убакыттан соң тийиштүү кагаздардын баардыгын көргөздү дагы жолун улап кете берди. Жан деле миленький зайчик болбоңузчу, э? Зайчик сенбиз, сен эмнесиң? Кроликсиңби? Мен кролик эмесмин, мен деген гражданин Кыргызской Республикасы. Көрсөтмөңүз, ким деген машинанын автоунан эмне? Подложный номер алып жүрөсүз, эмне алып жүрөсүз? Жок. Подложка болчу. Подложка болбосун. Старший инспектор Еминский району. Барсанов Сүйнелич. Жол тайгага кабай айдаңыз. Рейд флотный, рейд правопорядок за рулем. Документтериңиз барбы? Бирок бир аз убакыт өтпөй эле кайра эле ушул айдоочу башка унаа менен, башка күрмө менен, башка жолдон токтотулду. Чу дегенде эле эрге кыйшык минген сыяктуу жолдун оң капталына эмес, сол капталына токтоду. Бул деген унааны жолдун карама каршы багытына коюу дегендик. Бака биякта деген неме деп жазылып турбайбы? Ким нарушение кылса ошолор тозосуңар депчи. Сизде мен нарушение кылбасам деле состояние за рулем болуп атпайбы? Мен Сен ичип алган, ичпегениңди биз тактай албайбыз, сен айдап баратканда. Азыр кантип тактайсыңар? Нарколог апарасың? Азырбы? Айдоочу алгач жол эрежесин бузгандыгын аңдаган жокпу? Айтор инспекторлор менен жогорудагыдай эле кайма айтыш баштаган. Ал арада анын жол эрежесин одоно бузуп жаткандыгын инспектор эскертти. Бирок аны да кызматкерге төңкөп, силер айткан жерге токтодум деп көгөрөт. Бар собственно. Болду? Мен деген нарушение өткөн жокмун. Кете берейин. Турасың сен. Сиз нарушение кылдырттыңыз да, мен де нарушение кылбайм, монда айдап кетмекмин өзүм үйүмө. Макул, инспектор айтты дей турган болсок да айдоочулук күбөлүк алып жатканда атайын окуудан өтүү учурунда жолдун карама каршы багытына токтосо болот деген багыттама болбосо керек. Кыскасы, бул айдоочуга карата инспекторлор айып кагазын жазып колуна карматышты. Ал бардык чечимге каршы экендигин билдирди. Албетте, бул анын жараны укугу. Жаман жакшы көрүшпөйт деп отурсуз. Сиз өзүңүз Биз нарушение токтотуп атпайсыңар. Менде нарушение эч нерсе. Могул жерде өзүңүз деле жазылып турат. Эч кандай оорчулугу жок эле өзүңүзгө. Без нарушения айтылбайт. Өзүңүз деле жазылып турат. Ал эми бул Honda Accord үлгүсүндөгү автоунаа инспекторлор тосто токтобой кетип, бир топ убакыттан кийин гана токтогон. Анткени менен жерден инспекторлорго документтерин көргөзө албаган соң, унаасы айып короосуна багытталган. Жаныңызда болуш керек деп айдап жүрмөкчү. Жок, дам деле отуруп, мынакы бу жакка сөйлөп чыгып кеттим. Унутуп калдыңыз тура аз деген. Унуткан жокмун. Мен унутсам айтпасам. Тиги буун алып келе калды деген болбойт. Жок, эч ким машинаңызды бул жакка көрсөтпөймүн, жабыңыз машина калсын. эч ким Келиңиз патруль алып келбесин жокта. Машинаңызды жабыңыз бе? Мен таап берейинби силерге? Айттым, машинаңды ал. Келиңиз ал деген кичинекей нерсе. Жок, кичинекей нерсе ал. Мен ичинде дейм. Багеси. Бул жайга келгенде айдоочулук документтерин издеп жатып эле бир маалда бейтаныш жигиттен табылбай жаткан айдоочулук күбөлүгүн алып келе жаткандыгын инспекторлор байкап калды. Жана сиз деген тозгондо буга бербейди көрүп жана токтогон. Жок, байке мен Тех паспортуңуз. жаны вакыт болду. Тех паспортуңуз. Мен берип коңуз байке мен кетирейин. Жок, Жок, эмнеге афон
айдоочу бөлүгү менен технопарктын машиналардан айдоочу бөлүгүн алып беришти балдары. Айдоочу бөлүгү кандай болчу? Карта алган. Айдоочу бөлүгү мен просто мен жакта издеп калдым, өтпөй машинанын ичинде жүрүп калыптыр деп. Рейд учурунда башка дагы 2 мас абалындагы унаа башкарып жүргөн айдоочу кармалды. Бири жүк ташуучу унаа айдаса, экинчиси жеңил авто унаа башкарып жүргөн. 2 айдоочу тең наркологиялык текшерүүдөн өткөрүлүп, унаалары айып короосуна киргизилди. Адамдын эмеси. Ошондой ичкендиги тастыкталды. Положительный, бул результат положительный. Деги нарколог арасында айдоочу, мас айдоочу токтобой, баш вестимен токтодук, мен азыр нарколог аппарат. Спирт ичимдигине аралык кылсаңыз ичпесең ошол бойдон камакта чыкмайсыз. Жылың кайсы? 81. Жылы 12 айдын ичинде ар кандай рейдтик иш-чаралар өткөрүлгөн иш-чаранын негизинде 55 айдоочуга карата башкача айтканда мас абалында айдаган айдоочуларга протокол түзүлгөн. Андан тышкары алдын караңгылатып айдаган айдоочуларга карата протокол түзүлгөн. Бүгүнкү иш-чаранын негизинде атайын 13-23 чейин ролдо аттуу иш-чара, рейдтик иш-чара өткөрүлгөн. Бул Кемин районунун аймагында жол кырсыгын болтурбоо жана алдын алуу максатында кылынган иш-чара болгон. Бүгүнкү күнү рейдтин жүрүшүндө 2 айдоочуга карата мас абалында айыппул токчосуз жайларга атайын киргизилип, 8 айдоочуга ошол документ жок айдап жүргөн боюнча протокол түзүлүп берилген. Үстүбүздөгү жылдын 24 январында социалдык тармактарда Мончодогу жоосунсуз жоруктун видеосу тарады. Анда белгисиз жарандардын бири-бирине карата күч колдонуп жаткандыгын көрүүгө болот. Бул көрүнүш катуу сынга алынып, Ички иштер министрлиги тарабынан тез аранын ичинде чара колдонуу керектигин белгилеген өңүттө талаптар коюлду. Ал арада айрым интернет колдонуучулары кимдир бирөөлөрдүн сүрөтүн жүктөп айыптоого да жетишти. Бирок бул боюнча Ички иштер министрлиги мындай дейт. Бул окуя Кыргызстандын аймагында болгон эмес, жана башка мамлекеттин биринде болгондугу такталды. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги бул окуянын чоо жайын тактоо жана аныктоо максатында башка мамлекетке суроо өтүнүчүн жиберди. Кыска убакыттын ичинде Ички иштер министрлиги бул окуя кайда болгондугу, качан болгондугу, кимдер экендиги, кандай чаралар колдонулгандыгы боюнча маалымат берет. Албетте, терс көрүнүштөргө карата коомчулуктун жапырт реакция кылуусу жакшы деңизчи. Бирок айрым интернет колдонуучуларынын аша чаап, айыпкери аныкталбаган окуяларга карата такталбаган маалыматтарды жайылтпоого жана бейкүнөө жарандарга карата каралоо иштерин жүргүзбөөнү Ички иштер министрлиги эскертет.